Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн эртеңки тагдырына кайдыга карабай баш мыйзамдагы өзгөрүүлөргө өздөрүнүн сунуш пикирлерин билдирип жаткандар арбын. Ар бир иш мыйзамдуу жана элибиздин менталитетине туура келген мыйзамдар кабыл алынса, анда өнүгөбүз дейт Аксы районундагы Авлетим айылынын тургуну Айбек Жанчоров. Эми конституцияны ошо заманга ылайык, доорго ылайык биздин улуттук менталитетибизди, географиялык абалыбызды, шартыбызды эске алуу менен, экономикалык шарттарыбызды эске алуу менен өзгөртүүгө дуушар болуп турук. Ошо курултай институтунун киргизилишине макулмун да. Ал эми курултайдын делегаттары болсо эл арасында жашайт. Элдин көйгөйүн, жанагы талуу маселелерди ордунда чечүүгө мүмкүнчүлүк болот. Баш мыйзамдагы өзгөрүүлөргө башкаруу аппараттарындагы чиновниктерди кыскартуу, бирин-бири кайталаган структураларды азайтуу, майда айыл аймактарын, райондорду, облустарды жоюуда эл талабы деп эсептөөгө болот. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде бирин-бири кайталаган ишкана мекемелердин саны аябай көп. Ал гана эмес, министрликтердин саны бүгүнкү күндө бирин-бири кайталаган министрликтерибиз да көп. Мисалга ала турган болсок, финансы министрлиги, экономика министрлиги. Бул эки министрликти бириктирип, кыскартып, жоопкерчиликти аз сандагы адамдардын мойнуна жүктөй турган болсок, биздин мамлекеттин башкаруу системасы ошондо оңдолот деп ойлойм да. Парламенттик башкаруу өз жемишин берген жок. Андыктан президенттик башкаруу биздин элдин менталитетине туура келет жана өлкөнүн келечеги үчүн жооптуу адам болуш керек дешет элеттиктер. Парламенттик башкарууну деле көрдүк. Мага караганда азыркы баш мыйзамда чоң өзгөрүүнүн бири бул өлкөдө президенттик башкарууну киргизүү. Мен бул өзгөртүүнү колдойм. Себеби ошол бир нече башкаруучуга караганда бир башкаруучу баары жакшы болуш керек. Мамлекетте дагы тынчтык, ынтымак, ыраттуулук өкүм сүрөт деген ойдомун. Илгертеден элибиз кеңешип кескен бармак оорубайт деп айтып келген. Андыктан жалпы элдин пикири эртеңки жаркын келечектин айкын жолуна түшөрүнө ишеним артат. Ильяс Турдубай уулу, Абдымомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксы району.